Sizге ден соолук, ооз чайкаса болобу дейт. Оозду, мурунду жөндөн жөн чайкай берүү урматтуу бир тууганым макруh болуп калат, бирок чайкабасаңыз болбой турган болуп, орозоңуздан кыйналып кете турган болсоңуз, муздак сууга чайкап, кайра сууну сыртка төгүп жиберсеңиз болот. Бирок оозуңузда калган калдыктарды жутуп жибергенге шарият тыюу салат деген сөз урматтуу бир тууганым. Күндүзү кээде ооз жаман жыттанып жатат, паста менен жууп койсо болобу деген суроо. Ооба, ооз жаман жыттангандыгы бул бар көрүнүш, анткени ашказан кургак ач калгандан ошол жерден жыт чыгып баштайт. Бирок ушул жыт халуф деп айтылат дагы, Кудайдын астында ушул жыт мисктен дагы, амбардан дагы, ууттан дагы жакшыраак, көркөмүрөөк жыт болуп эсептелет. Ошондуктан мындан болуштун кереги жок. Бирок ошого карабастан өзүңүз оозуңузду мисвак менен, тиш жуугуч жанагыда жыгач менен тазалап алсаңыз болот, же болбосо ошол зубный паста менен, тиш пастасы менен дагы жуусаңыз болот. Бирок тиш пастасы менен жууганда алымдарыбыз макрух деп айтат, анткени даамы болуп, даамы оозго кирип кетүү коркунучу бар урматтуу бир тууган. Ошондуктан айла кеткенде жууп, бирок оозуңуздан анын даамы кирип кетпегендей болсо, анда ал нерсеге шарият уруксат берет.